Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүздө Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Алимбеков тууралуу кеп калмакчыбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын бары алдыда. Алимбеков Нурбек Карыевич 1975-жылы Ош облусунун Кара Суу районунун Папан айылында туулган. Өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо номер 8 Төлөйкөн шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Ошол эле округтан депутаттыкка талапкер Шайлообек Атазов атаандашын добуз сатып алууга айыптап, шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айткан. Атазов Жогорку Кеңештин трибунасынан президентке жана башкы прокурорго кайрылган. Бул кайрылуу биринчиден мамлекетибиздин президенти Садыр Нуркожоевичке. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына шайлоолордун алдында сиз Кыргызстан дүйнөдө болуп көрбөгөндөй таза шайлоо өткөрүш керек деп жарыялагансыз. Бирок ушул аруу тилекти, ушул таза максатты бир мандаттуу округдагы кандидаттар актаган жок, тескерисинче каршы иштешти. Андан кийин Борбордук шайлоо комиссиясынан Нурбек Алимбековду талапкерлердин тизмесинен четтетүүнү суранган. Бирок сунушу өтпөй калган. Нурбек Алимбеков болсо бул маалыматты четке кагып, кадыр баркына шек келтирген үчүн Шайлообек Атазовду сотко берген. Үстүбүздөгү жылдын апрель айында Жогорку Кеңештин депутаттары Ысык көлдө кумаркана салууга жол ачкан мыйзам долбоорун колдогон. Документтин авторлору анда казино оюндарына чет өлкөлүктөр гана киргизилет деген жообу бар экенин айтып, казнаны толтурууга кошумча киреше болот деп негиздеп келишет. Алимбеков казинолорду кайра ачылышын колдогон депутаттардын бири. Ал жалпыга маалымдоо каражаттарынын бирине мындай пикирин билдирген. Мыйзам долбоорун депутаттарга тааныштырганда негизинен биздин жарандары казино жайгашкан жайга кирбейт. Кирсе акчасы кайтарылып берилет жана казино ээсине айып пул төлөнөт. Экинчисинде лицензиясын алганга чейин барат. Казнада акча аз. Биринчи жылы 600 миллион сом түшөт. Кийинки жылдары андан дагы көбөйөт. Аэропорт иштейт, элдерге жумуш орундары түзүлөт деп 2 эл өкүлү демиргелеп чыкты. Кечээ комитет биринчи окууда колдоп бердик. Алардын арасында мен дагы бармын. Адал арам жагына келсек, мен албетте адалдыкты биринчи орунга коем. Коомубузда арам деп эсептелген спирт ичимдиктери, чылым, чочконун эти жана башка көптөгөн динибиз түйүү салган тамак-аштар колдонулуп жаткан заттар бар. Антип адал арам деп олтурса, казнабыз кантип толот. Ошондуктан биздин жарандар кирбейт деген негизги ишеним менен өлкөбүздөгү экономикалык кризисти, экономиканы эске алып, көпчүлүктүн катарында ушундай чечим кабыл алдым. Экинчи, үчүнчү окууда дагы көрөбүз кандай талкуулар болот. Ал эми Нурбек Алимбеков парламентке 2010 жылы Республика партиясы менен шайланган. 2015 жылы Кыргызстандан депутат болгон жана вице-спикерликке чейин жеткен. Бирок 2016 жылы Тайванга барган үчүн кызматынан кеткен. Ар дайым чет өлкөгө чыгаарда бекер же ошол чакырган тараптын эсебинен экен деп эле бара бербей, сөзсүз түрдө бардык позицияларды эске алып, анан сапарга чыгып жүрсөңүздөр деп айтар элем. Политмер декларатор KG сайтынан алынган маалымат боюнча Нурбек Алимбеков 2020 жылы тапшырган салык декларациясына ылайык 673 021 сом киреше тапкан. Кыймылсыз мүлктүн ичинен анын капиталдык имараттары жана башка курулуштары бар. Бирок кайсынысы экени айтылган эмес. Мындан тышкары эл өкүлүнүн айыл чарба багытындагы эмес жерлери бар. Ал эми эл өкүлүнүн туугандары бай. Декларацияда 2020 жылы 27 миллион 706 миң сом киреше тапканы айтылат. Алардын 422 чарчы метр үйү жана 3 унаасы бар. Мындан сырткары Нур Заман жана Дианур деген 2 компаниянын да үлүшүнө ээ. Депутат дагы деле кирешелери тууралуу отчетто Папан курулуу ЖЧКсын көрсөтпөй келет. Компания 2005 жылдан бери иштеп келет. Негиздөөчүсү Нурбек Алимбековдун жубайы Гүлназ Төрөева. Папан металл ЖЧКсы тууралуу да эч кандай сөз жок. Ал фирма 2010 жылдын май айында түптөлгөн. Ошондой эле Оштогу соода борбору жана бизнес класстагы турак жай комплекста көрсөтүлгөн эмес. Мындан тышкары эл өкүлүнүн дагы кандай каткан байлыктары бар, алары азырынча белгисиз.